саламатсыздарбы? Банк системасында ар бир кардар насыя алганы келгенде биринчилерден болуп биз ошол кардар алган насыяны кайсыл багытка жумшайт. Өзүңүздөр билгендей, азыр насыяны жумшоонун көп жолдору бар. Бизнеске, дыйканчылыкка, мал өстүрүүгө, ошондой эле жеке үйдөгү тиричиликке колдонуучу насыялар берилет. Насыя алгандан кийин эгерде кардардын баягы насыя иштетүүдө кыйынчылыктар болуп төлөй албай калган мезгилде ар бир банкта ошол төлөй албай калган насыя алган кардалар менен иштеген бөлүмдөр болот да. Ошол бөлүмдөрдө кызматкерлер ошол кардалар менен иш жүргүзөт. Эгерде кардардын төлөгөнгө шарты болбой калганда банк тарабынан төмөнкүдөй баягы иш аракеттери жүргүзүлөт. Башкача айтканда, эгерде кардар насыяны үй тиричилигине, башкача айтканда бир үйүн ремонт кылганга же жеке унаа алганга же баласын үйлөнгөнгө жана башка жеке турмуштагы маселелерин алган болсо, ошол насыяны кайтарууда кыйынчылыктар пайда болгондо биз кардар менен жеке сүйлөшүп, ал кардардын ошол кыйналыш болуп турган мезгилде кандай каржы булактары бар, башкача айтканда иштеп жүргөн жеринен иштебей калган болсо, айлык маянасы жок болуп калган убакта ал үй бүлөсүн кайсыл каржы булактардын эсебинен төгүп аткандыгын тактайбыз. Ошондой эле туугандары тарабынан жардам болобу же жеке унаасы барбы жокпу, жашаган турак үйүнөн башка жана айдоо жери болобу же башка турак үй сала турган жерлери барбы, биз ошол кардардын кыймылдуу жана кыймылсыз активдерин толук изилдейбиз. Изилдеп көрүп, ошол кардардын кыйналып аткан маселесине терең кирип, анан биз өзүбүз тараптан сунуштар айтылат. Балким ошол айдап жүргөн машинасын сатып, башка арзаныраак машина алып, ошол ортодогу айырма менен ортодогу кыйналышты төлөмөй жаткан насыянын акчасын төгүүгө сунуш айтабыз. Же болбосо айдоо жери болсо аны сатып төккөнгө, же ошондой эле туугандарына кайрылып, туугандарынан жардам сурап, кийин кайтарып берем деген шарт менен. Же так эле болбой калганда, балким ошол убакта иштебей калган болсо, жаңы иш издеп жүргөн болсо, ал кардар ошол ишке жаңы кирип атам, ал иштин, жумуштун маянакысы мынча сом экен деп бизге толук маалымат айтса, биз ошого жараша кардарга жардам бергенге карабыз. Кантип жардам беребиз? Биз баягы насыя алып атканда төлөмдөрдүн графиктерин кайрадан карап чыгып, ортодон каникул берип, негизги сумманын төлөө шарттарын жылдырып, же өзүнүн баягы кардар канчалык деңгээлде банк менен баягы кызматташтыкка барса, банк ошончолук деңгээлде жардам бергенге аракет кылат. Анткени Кыргызстандагы 25-тен ашык деңгээлдеги банктар, булар эч убакта кардар кыйналып турганда бара калып эле үйүн алып же бир башка өндүрүү иш аракеттерин көргөнгө шашылбайт да. Анткени биз акчаны сотко чейинки тартипте сүйлөшүүлөр жолу менен чечкенге аракет кылабыз. Ошол эле балким кардар мал алып, малы ошол бир баягы жаратылыш кырсыктардын эсебинен кандайдыр бир баягы кыйналыштарга туш келген болсо, биз ошол малын кайрадан ошол жылкы төлөй турган графиктерин жылдырып берип, кийинки жылдагы малдан алган төлдүн эсебинен төлөйм деген бизге өзүнүн планын айтса, биз ошого жараша жардамдарды беребиз. Ошондой эле дыйканчылык, өзүңүздөр билгендей, дыйканчылык мал бул сөзсүз түрдө жаратылышка байланышкан өтө кооптуу бул ишкердик. Ошондуктан биздин банктын негизги кардалары дыйкандар жана фермерлер болгондуктан биз баягы төлөй албай калган мезгилде ошондой жардамдарга барабыз да. Эгерде жанагы жогоруда айткандай кыймылдуу жана кыймылсыз активтери жок болсо, болгондо бул адамдын күрөөдө турган үйү же батири калган болсо, анда башка биз айткан сунуштар баягы жакшы жыйынтык алып келбей атса, биз анда ошол кардарга айтабыз, күрөөдөгү мүлктү эгерде үйүңүздөгү баягы үй бүлө мүчөлөрү менен кеңешип туура көрсө, ошол күрөөдөгү мүлккө өзүлөрү барып кардар таап келип, базар баасындагы баа менен сатып, кайра ортодогу өзүлөрүнө ылайыктуу башка турак үй же батир алышып, анан ортодогу айырманы баягы кредитке болгон карызын төгүңүз деп биз сунуш айтабыз да.
Биз банктын иш аракетинде улуттук банктын жоболору бар. Ошол жоболордун негизинде банк ички нормативдик документтерин түзгөн. Ошол нормативдик документтерде баягы иштөө тартиби, кыйналып жаткан кардалар менен иштөө тартиби баягы өзүнүн катары менен көрсөтүлгөн да. Биз ошол тартипти дыккат колдонуп, баардык колубуздан жардам келишинче жардамыбызды айтабыз, сунушубузду айтабыз. Анан баягы эки тараптан көрүлгөн иш аракеттер баягы оң жагына чыкпай, дагы деле ошол алынган насыя төлөнбөй жатса, биз жанагындай жогоруда айткандай күрөөдөгү мүлктү сатуу жолдорун же башка бирөөлөр менен ошол күрөөдөгү мүлктү алмашып, ортодогу айырма менен төккөнгө сунушубузду айтабыз да. Анан биз өзүңүздөр билгендей, азыр жанагы аз суммадагы насыялар залогу жок, күрөөсү жок берилип атпайбы? Бирөөлөрдүн, тааныш адамдардын кепилдиги менен. Биздин практикада көп баягы ар кандай учурлар болуп калат. Насыяны алган адам өзү Кыргызстандын территориясынан чыгып кетип, берки күрөө кепилдик берген адамдарга биз карызды төлөө боюнча сунуш менен барып калабыз да. Ошондо деле биз ошол адамдарга баягы насыянын кайтарымы боюнча кеп кеңешибизди беребиз. Эгерде алар таптакыр төкпөй койсо, мыйзам боюнча кандай жоопкерчилик күтүп аткандыгын эскертебиз. Алардын дагы каржы булактарын изилдеп, эки тараптуу бир келишимге келип туруп, анан чечкенге аракет кылабыз. Эгерде жогоруда айткан иш аракеттерибиз оң жагына келбесе, анда бизде насыя алып атканда кардар менен ошол эле күрөө койгон адам менен келишимдер түзүлөт да. Ошол келишимдердин негизинде жарандык кодекстин, жарандык процессуалдык кодекстин негизинде андан кийинки иш сот аркылуу кетет да. Бул сот аркылуу иш банкта эң акыркы насыяны кайтаруудагы ага чейинки көрүлгөн чаралар жыйынтык алып келбегенде гана баруучу бул биздин акыркы чарабыз. Ага чейин биз кардарларды кыйнабай, алардын турак үйүнөн ажыратпаганга, маселени баягы эки тарапка бирдей эч кандай зыян, кыйынчылык алып келбеген шартта төгүүгө биз колдон келишинче аракеттесе болобуз да.